Ай, бля, араң жетпедим мына. Мына бул мен турган чоку бала кезде, блядь, заңкайган мөңгүсү бар чоку эле. Азыр карачы. Кагжырап кара таш калыптыр, блядь. Айтайын дегеним эмне? Бүгүнкү чыгарылыш мөңгү темасы болмокчу. Баягы бул жөнүндө да бир аз айттым эле. Мында кененирээк токтолоюн деп атам. Чынында бул чоң маселеге айланчудай, блядь. Мөңгүлөр азыр планетанын өмүрү менен тең туруп калды. Азыр эрип бүтсө эмне болот да, бля, ошол чоң суроо. Баса баягы байкап калдым, бля, Атамекен партиясы да мөңгүлөрдү сактайлы, андай мындай деген демилге менен чыгып аткан экен, бля, о, жалгыз эмес экен деп мен да анча-мынча сүйүнүп көкүрөп жылып калдым эми. Ошондо ушундай нерселер жакшы да, а то, бля, жалгыз коптун колунан эмне келет туурабы? Какшап кала берет экен, блядь. Могу, блядь, мөңгүлөрдүн эришимчилик себеби эмне деген суроого ар кандай жоопторду, божомолдорду айтып жүрүшөт. Мына биринчиси, бля, баягы айтып өткөндөй, глобальное потепление дейт. Экинчиси, кургаган Арал деңизинин туздары бияка учуп келип ошолор эритип атат деген божомолдорду айтат да. Менин оюмча, блядь, биздин мөңгүлөрдү, бля, жанакы чет элдик ар кандай компаниялар, фирмалар алтын күмүш казабыз дешип, бля, чокулардын баарын талкалап, ошол себептен эрип атат го деп ойлойм да. Бул природада мындай да, бля, бир ташын алып койдуң, все, бля, баары башкача кетет да. Ошондуктан колдон келишинче келгиле, бля, этият бололу, бул чоңдорго кайрылат эле. Мен сураныч, байкелер, бля, кичине болсо да патриоттук сезимди күйгүзүп дегенде акчага аз кырылбай, бул биздин мамлекеттин пайдасына чечсеңер, ушундай келишимдерди, долбоорлорду жакшы болот эле да. Себеби, бля, атиги чоочундарга похуй да, билесиңер да, бля, алтын казып кете беришет, мына калган урутtu ойнобойт. Ошондуктан келгиле мөңгүлөрдү сактайлы, хотя бы аракет кылалычы ошого, мен силерден суранам, мекендештер.